Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Башбулак айылынан сатыла турган, жери тегиз болгон 5 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган 5 сотук жер тилкесине баруу жолун түшүндүрүп берейин. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Башбулак айылына киресиздер дагы, бул жака карап түз кирип келе бересиздер. Кирип келе атканыңыздарда ушул эле жолдун сол тарабында Башбулак айылынын вулканизациясы жайгашкан. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул Башбулак айылында бир эле вулканизация бар, центральный жолдун сол тарабында жайгашкан. Андыктан сиздер мына ушул вулканизациянын жанындагы эле мына ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 250 метр кирип барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер тилкесинин алдына барасыздар. Ал эми ушул эле главный жол менен сиздер дальше кете турган болсоңуздар, Гүлчө, Алай тарапка карап бет аласыздар. Андыктан ал жакка өтпөйсүздөр дагы, мына ушул мен көрсөткөн дайрек боюнча кирип барасыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен, жол менен түз ичкериге болжол менен бир 200-300 метр түз кирип келесиздер. Бул жакта өзүнүн жолу бар, жол салынган. Түз кирип келгениңиздерде бул жер план боюнча мына ушул жер көчө болот экен. Жанагы сатыла турган теп-тегиз болгон 5 сотук жер тилкеси мына ушул көчөнүн сол тарабында жайгашкан. Азыр сиздерге бүт бардыгын тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып берем. Назар салыңыздар, ушул үйдүн, жердин ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуздар жериңиздерди? Буйруса иншаллах койдук. Жакшы, жериңиздер 5 сотук экен. Узун турасы канча болуп калат? Бул турасы 20, биягы 25. Ушул турасы 20. Көчө 20. Көчө тарабы 20. Бул узуну 25. Бул жакта границаларга такталган экен, Мына ушул жерден бул жакта дагы бир кызыл чүпүрөк турат. Мындайча айтканда узуну 30 метр. Бул жагы болсо көчө тарабы, бул турасы болуп калат. Турасы 20. Кечиресиздер, бул жагы 25 болуп калат, 25 биягы. Бул жагы 25, бул жагы болсо 20. 20га 25 болгон, теп-тегиз болгон 5 сотук жер тилкеси. Азыркы учурда кандай условиялар бар ака? Бул жерде условия ушу, мына временный столба коюлган. Бул жакта көрүнүп турат, Мына временный столбалар коюлган. Мына кошуналардын бардыгы эле жашайт, практически бардыгы ушу үйлөрүн уже бардыгычы киргенге эле аракет кылып атышат. Анан үйлөр ушу аябай көп түшкөнгө байланыштуу могул жерде кошуналар уже бири-бири менен тил табышып, биригип, могул жерге трансформатор ортого коебуз деп атышат да. Нар жака дагы, бер жака дагы жетиш үчүн акча чогултуп, ортого коелу. Анан столбалар сразу коюлат деп атат да. Азыр уже акча чогултушу баштады уже кошуналар. Азыр ошо мына временный столбалар пока коюлуп турат. Свет кирген уже. Жакшы, өтө сонун. Мынакей достор, столбалар кирген экен, временно коюлуп турат. Кийин дагы жакшылар коюлат экен, Кудай буйруса. Азыркы учурда бул жерде эл, беш кошкон эл, ар ким ар тараптан келген, местныйлар жок. Кеңири сатып алсаңыздар болот. Азыркы учурда бул жерде бүт бардыгы сүйлөшүп, мына ушул жерге трансформатор коюуну пландап атат экен, акча чогултуп атат экен. Мындайча айтканда светтен проблема жок экен. Суу маселесичи? Суу маселеси ушу только азырынча элдер өздөрү жер чукул өздөрү чыгарып алып атышат болмосо. Канча метр казса чыгат экен? Бир 40-тан 50-ге чейин. 40-тан 50-ге чейин. Таза суу. Жакшы. Таза, муздак. Же болбосо дагы бир вариант дедиңиз, ошону дагы айтып өтсөңүз. Бул жакта кошуна. Бул вариант ушу кошуналар менен жанагы эме да. Бир-эки кошуна биригип, мына жерде кампа 15 метрлик кампа бар. Ушул кошуналар менен сүйлөшүп, өзүнө тартып алса да болот. Эми более вариант жеңилирээк болот да ал вариант. Акча азыраак кетет. Жакшы. Ушундай тартып алса да болот. Могул жерде 15 метрлик кампа бар. Эки жолу бар экен да, айтканда. Адамдын өзүнүн ыктыярына байланыштуу да биягычы. Бул ошондо Башбулакка караган кайсы айыл болуп калат? Өжөр айылы болуп калат биягы. Беш кошкон эл. Жакшы. Башбулакка караган Өжөр айылы, беш кошкон эл, өзүңүздөр уктуңуздар. Ака, бул жакта эми мечит, бала бакча, мектеп проблемасы кандай болуп калат? Мына могул жака тиги үй турбайбы мондочу. Ушул үйдүн нар жагында ошо эме бар. Мектеп менен бала бакча ошо эмес жери бөлүнгөн. Планда бар алчы. Эл уже вообще көбөйүп атат. Ошого жер менен эме мектепке план ошол жерден өзүнүкү болот да, өжөрдүкүчү. Өжөр айылынын өзүнүкү курулат ал жагы. Өтө сонун. Поляс алардыкы уже бөлүнгөн поляс. Поляс чыккан. Азыркы учурда бирок курула элеккен.
Ошол себептен Башбулак айылым центрине барып турат, мектеп бала бакчага. Жакшы, мынакей урматтуу достор, түшүндүңүздөр. Мектеп бала бакча азыркы учурда курула элек. Башбулактын центрине бара бересиздер, жакын эле. Кудай буюрса жакынкы жылдарда мына ушул жерлерге планда бар экен, мектеп бала бакча түшөт экен. Келечеги бар жер экен. Өзүңүздөр билесиздер, мурунда Төлөкөн айылы, Актилек, бүт бардыгы жөн эле тала болгон. Азыркы учурда өнүккөн айылдар, өнүккөн микрорайондор болуп кетти Актилек. Кудай буюрса бул жер дагы келечеги бар жер. Документтер кандай анан ака? Кызыл китеп. Документтен проблема жокпу? Вообще проблема жок. Таза. Таптаза кызыл китеп. Бир көргөзүп коелам да. Кызыл китеп. Мынакей достор, кызыл китеби бар экен, документинен эч кандай проблема жок. Дагы бир суроо берейин ака. Негизи баасын канча деп атасыздар? Эми эл катары эле бул жерде 800 деп атабыз. 800 миң сом, сразу да, сомго. Сом менен эле. Жакшы. Кеми болобу анан? Сүйлөшүү жолу бар, Ырымына жараша түшүрүп бересиздер да? Иншалла. Вариант жолдоручу, машинам бар эле, ушундай алмашпайлыбы деп чалып калса? Только наличка, Только нал. Жакшы. Болуп тур экен, онда ийгилик, жаксатып алыңыздар, Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге жери тегиз болгон сатыла турган 5 соток жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Өзүңүздөр уктуңуздар, видео обзор кылып бердик. Чек араларын дагы бир тактап коелу. Бул жерде такталган, өзүңүздөр дагы кийин келип толук маалымат алып кетесиздер. Узуну 25, казыктар кагылган. Бул жагы болсо көчө тарабы 20 метр. 20га 25 болгон 5 соток. Бул жер болсо көчө, мындайча айтканда көчөнүн эле боюнда экен. Жанагы центральный жолго болсо, болжол менен бир 200-300 метр бул жака пешком бассаңыздар, центральный жолго чыгып барасыздар. Ал эми шаарга болсо, Ош шаарына машина менен бир 15-20 мүнөттө жетип каласыздар. Эми өзүңүздөр билесиздер аны. Баасы 800 миң сом, албетте эле ырымына жараша кеми болот. Жакшылап түшүп беребиз деп атат. Андыктан колдон чарбаңыздар. Уже барган сайын чектер азайып атат, жерлер жок уже. Өзүңүздөр билесиздер. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.